Assalamu alaikum, урматтуу бир туугандар. Кайрымдуу бол коомдук каналынын жалпы көрүүчүлөрү. Биз бүгүн Москва областынын Раменск районунда Дубнинский, Поддубе 2 деген айылда кыргыз бир туугандарыбыздын Урмат Байматова эжекебиздин эмгеси менен мечит анан мээрим үйү салынып жаткан экен. Ушул жерге бардык биздин мекендештер жардам берген мекендештердин аманаттарын алып келип олтурабыз. Ошол колдоо көрсөтүп жаткан мекендештерге терең ыраазычылык айтабыз. Жана ушул Урмат эженин өзүнөн сурасак, эжеке бул эмне мечитти кандай жардам менен кимдердин колдоосу менен салып жатат? Биринчиден бардыгыңыздарга саламатсыздарбы? Мен айтып кетмекчимин, бул бизде өзүбүз көтөрдүк. Биз благотворительный фонд Азия. Бул жердеги мечитке жардам берген бир эле спонсорубуз болчу. Азыр бул киши быйыл киши дем алыпчылар. Ошол кишинин жардамы менен баштаганбыз. Анан калганыга биздин мигранттарыбыз бүт бардыгы, такси жамааты, строительный рыноктагы балдарыбыз, ушул жерде жалпы эле мигрант 7 облустун ушул жерде эмгектенип жүргөн кыргыздын жигиттери, кыздары деле кулуп калган жок, кыздарыбыз дагы келишип, бүт бардыгы мигранттын күчү менен бүтүп аткан жер. Бизге башка бир жактан бир жардам, же башка жерден бир башка нерселер эч кайсы жерден биз алган жокпуз. Биз төгө гана ошо мигранттын жардамы менен бүтүп аткан кишилер. Строительный рыноктагы балдарга ушул учурдан пайдаланып мен строительный рыноктагы балдарга миң рахматты айтып кетким келет. Мына такси балдарыбыз, такси жамаатынын бардыгы атап кетсек, ошолардын жардамы менен ошолар менен бүтүрүп жатабыз. Мына мечитибиз бүтүштүн алдыда турат. Ачылышты кылай буюрса ачылышын кылабыз жакында. Ушул мына кыздарыбызга рахмат, кыздарыбыз келип туруп, кыздар жардам берип жатат. Основной мен айтып кетет экен, Баткендин Асылкан деген кызыбыз, мына мечиттин ичиндеги бүт бар жокту ошол кызыбыз бүтүрүп жатат. Алла разы болсун баардыгыңыздардан. Ким кандай ой максатта келген болсо ушул жерге, ошолордун ой максаттарына жетсиндер, тилектерине жетсиндер. Амин. Бул жердин биздин максатыбыз бул жерге бир эле кыргыз эмес, мечит бул деген Алланын үйү, мусулманмын деген. Эшигибиз ачык, келип мына жерге сулдар кылып коебуз. Бул жака казан аяк даяр бүт бардыгы. Жамааты менен келип, Куран окутуп, өткөн кеткен чоң энелерибизге, кызды балдар келип туруп, үйлөнө турган энелерин кылса болот, никелерин кыйдырып, таза жерге өзүбүз үчүн, мигранттар өзүбүз үчүн бир таза жерди кылып алдык деген ойдомун. Бул мээрим үйү менен мечиттин максаты ошондой. Ооба, мечиттин максаты бул дин жагга, бүт бардык таза жакка буруш биздики. Биздики благотворительный фонд содействия адаптация мигрантов Азия деп айтып кетет. Бул жерде өзүнүн аты менен өзү адаптация деп олтурой, адаптировать этет жер деп эме бар. Анан мээрим үйүбүзгө келгенибизде, бул эми мээрим үйү, бул отдельный баягындай башка неме иш. Мээрим үйгө кандай деп айтсам болот? Мээрим үйдө азыркы тойтастар канчалагандар документтерин жоготуп, ичип кеткендер болуп жатат. Биздин көчөдө калып жаткандар болуп атат. Биздин биринчи максатыбыз ошо кыргызмын дегенди, кыргыздын аттуулуу деген мени алып келип бул жерге ошондой документтерин даярдап Кыргызстанга кетириш максатыбыз. Ошол жерге мына мээрим үйүбүз ошолорго кызмат кыла турган жер болот. Жуунуп тазаланып, ошолордун тамак ашын кылып берип, документини элчилигибизден сурансак, документтерин бүтүрүп берсилер, муну Кыргызстанга кетириш максаты. Ошол эки немени өзүбүздүн инициативабыз менен өзүбүз благотворительный фонд Азия деп не кылып жатабыз. Анан дагы бир мени
işti izlesең өзü келе берген. Мына мечиттин биринчи кирпичини Азамат Байматов. Бул эле мен балам болуп калды десем болот. Балам бул кыргыздын баласы. Бул бала ушул коюп келип койуп кеткен. Алла разы болсун, амин. Азаматка дагы денсаулык, иштерге ийгилик. Азамат канчалаган элдин дуасын алып жүрөт, ушул балага денсаулык, үйгөлүк, түгөңсүз, түгөлүктүү убакыт талап кетет экен. Бардыңыздар денсаулык табыңыздар. Ушул биздин иштерибиз. Нурсултан, сага да рахмат балам. Алла разы болсун. Азыр Нурсултан дагы канчалаган сместерди алып келип, мээримге жардамды көрсөтүптүр. Бир туугандарыбыздын атын атай кетели. Ушул бизге мээрим үйүнө мечитке деп жардам берген бир туугандарыбыз Азиз аке 90га деп билетиштен килей жардам берди. Андан кийин Мансур акебиз 1 тонна цемент жардам берди. Атыбай байкебиз 1 тонна цемент жардам берди. Гүлжигит байкебиз 1 тонна цемент жардам берди. Дагы Максат байкебиз Челебидева базардан 3 тонна смесь жардам берди. Алла разы болсун. Бакыт Боря байке деп коебуз. Бакыт байкебизден шпаклевка жана клей ал дагы жакшы жардам берди. Бардык ушул салым кошкон туугандарга Алла разы болсун. Атын атабай жана жеткирип бергендеги жардам берген бир туугандарыбыз Максат байке алып келип бере турган болду. Асхат байке сиздерге баарыңыздарга Алла разы болсун. Ушул ишке себепчи кылган жаратканга миң мертебе шүгүрлөрдү айтабыз. Эжекебизге Алла разы болсун. Канчалаган кыргыз бир туугандардын келечеги үчүн ушундай чоң бир жакшы иш кылып жатыптар эже. Кудайым берекесин берсин. Амин. Жашооңуздарда ушу ишиңиздер алга жылып, эл кызматында, эл батасында жүрө бериңиз, эл батасы алып жүрө бериңиз. Амин. Жардам бергендерге бир эле ушундай материалдык эмес, моральный жардам көргөзгөндөргө дагы жакшы сөздөр менен жардам көргөзгөндөр бар. Ушуларга дагы бүт бардыгы үйгөлүк бакыт каалап кетебиз. Тапкандары бүт бардыгы жакшылыктарга, балдарга буйрусун. Амин. Чоң рахмат бардыгыңыздарга. Бул мээрим Кудай буйруса бүтүрүп алсак, ушу Кыргызга, мына мечитибиз Кыргызга кызмат кылган жерлерден болсун. Чоң рахмат сага дагы. Өмүр болсун болсун балам, денсаулыгың чын болсун, ата-энең менен, үй-бүлөң менен дайым тынч болсун балам. Амин. Ошондой эле жана бардык бир туугандарды ушул жерге кичине бир айлык жумушу калыптыр. Ошого бардык мээримдүү боорукер мекендештерибизди кызмат кылууга чакырып кетет элек. Ушул видеобуздун астына эжекебиздин номерин тиркеп кетебиз буйруса. Бардык мекендештерге Алла разы болсун. Чоң рахмат. Кайрымдуу бол коомдук фондунун жетекчиси Азамат Байматов будан 1 жыл мурун Москва облусунун Раменский районуна караштуу Подубей 2 кыштагында кыргыздардын демилгеси менен салынып жаткан мечиттин биринчи кирпичин коюп келген. Арадан 1 жыл өткөн соң Кайрымдуу бол коомдук фонду Москва шаарына болгон иш сапарында бул мечитке дагы барып, жеринен кабар алып келди. Азыр Кудай буйруса биз алыскы айтылуу Москва шаарындабыз, Кудай буйруса. Мына бул жерге келгенде дагы келатып дагы биз келатканда эмес, укканда сүйүнгөнбүз. Ошо Кыргызстанда туруп, угуп алып сүйүнгөнбүз. Москвада кыргыз ынтымагы менен, биримдиги менен мечит салынып атат дегенде угуп алып жүрөк сүйүнүп, эми жакшы сөз жан эргитет деген кыргызда жакшы сөз бар. Ошол сөздү укканда сүйүнүп, ошол мечитти угуп, эми ошол жерге барсак экен, Кудай буйруса ошол жерде болуп, мына Урмат эжеке менен биз байланышта болуп келебиз. Ушул жакшы бир жакшылыкты укканда сүйүнүп, Кудай насип кылып, ушул мечиттин жаңы түптөлүп, фундаменти куюлуп атканда ушул жерде келгенбиз. Ошондо дагы ушул жерде келип алып, фундаментин көрүп алып сүйүнүп, ошол Урмат эжеге келип, тилегибизди айтып, жакшы бир жүрөктөгү ыраазычылыгыбызды айтып, эмнеге дегенде бир адамдардын кылып аткан жакшы ишин айтып, мактап, алардын даражасын көтөрүү биздин колубуздан келбейт. Анткени бир адамдардан бир айтып, аларды бир айдын кепке салып, бир алардын даражасында биз түшүрүү колубуздан келбейт. Даражаны көтөрө тургандагы, түшүрө турганда Кудай экен. Бирок Кудай буйруса, жараткан Аллахка чексиз шүгүрлөр болсун. Мына азыр келсек, фундаменти куюлган кезде көрүп, фундаменти куюлуп атканда көргөнбүз. Азыр алгачкы кирпичти болсо келип, Кудай насип кылып, ушул жердеги алгачкы кирпичти коюшлукка Кудай насип кылгандыгына аябай кубанганбыз. Эми бул жерде турганыбыздын дагы себеби мынакей, азыр өзүбүз, мына сиздер да көрүп атасыздар, биз да көрүп алып, жүрөк сүйүнөт, жүрөк кубанат.
Эми Кудай буйруса урмат эже, Кудай буйруса Аллах сизден разы болсун. Эки дүйнө Кудай разы болсун. Себебин айтканда мен бир нерсеге токтолуп кетким келет. Анткени ушул бүгүнкү күндө бөтөн эл бөтөн жерде эмес. Өзүбүздүн туулуп өскөн айылыбызда, өзүбүздүн үйүбүздө көрүп аткан болсоңуздар жакшы, ар бирибизге эле маалым. Тооканага салыш үчүн материалдарды алып келип, зымтор тартып, ошол тоокана салыш кыйын болуп атат бүгүн. Буну ар бирибиз мойнубузга кемчиликти ала билип жашасак, жакшы болот деп ойлойм. Ошондой кырдаал болсо дагы бөтөн эл бөтөн жерде мунугу жер тилкесин алып, алышка чама чаркын жумшап, колунан келишинче аракетин кылып, мына ушундай иштерди уюштуруп аткан урмат эже, сизге Кудай разы болсун. Бул кылган кадамдар сөзсүз түрдө Кудайдан кайсыл бир сыйлыктар менен кайтат Кудай буйруса. Аллах, эгер биз Кудайдын алдында жакшы иш кылган болсок, анын сыйлыгы бар деген. Эгер жаман иш кылган болсок, анын жазасы бар деген. Бирок биз жаза алгандан эмес, сыйлык алгандардан болойлу деп аракет кылып, мына урмат эжекелер, энекелерибиз биздин ушундай ишти көрүп, бизге үлгү болуп, анан биз дагы сиздердин аркаңыздардан ээрчип келатабыз тамтың этип. Анан урмат эже, Кудай буйруса ушул кылган ишиңиз мынакей мечит, бул кылымдап тура турган нерсе. Убагында Курманжан датка энелери чыккан. Ошол энелерибиз дагы канчалаган эркектердин арасынан суурулуп чыгып, кыйын чыкма болуп, ошондой элди ынтымакка чакырып, биримдикке чакырып, келгиле деп мындай ушундай бир жакшы иштерди жасап, тарыхта из калтырган. Мына ошондой Курманжан датка эне, андан кийинки тарыхта кыргыз энелери бар. Бирок ошолордун катарында бүгүн мына Роза Отунбаева эжекебиз дагы, энекебиздин дагы кыргызга кошкон салымы чоң. Алардын катарында деле мына урмат эжекебиздин дагы мен жанында туруп мактап жагынуу максатында эмес, же бир элге көрсөтүү эмес, просто адам эмгегин баалап койсок, бар кезинде баркташсак деген эле ойдо сөздү айткым келет. Ошон үчүн мына урмат эже, мунугул мечит буйруса, бир үйдө бүгүнкү көрүнүштөр биз коомду кыдырып көрүп атабыз. Үйүндө 3 баланы, 2 баланы төрө өстүрүп, ошол өзүнүн 2 баласына тил өтпөй, сөз өтпөй аткан энелер бар. Көрүп атабыз. Бирок ошолордун катарында бир канча кыргыздын уулдарын, кыргыздын башын бириктирип, буйруса, ушул иштерди жасап атканыңызга рахмат. Анан ушуну кылыш дагы жеңилге турган жок. Бул кыйынга турат ар кандай. Анан ошон үчүн ушундай кыйынчылыктарда туруштук берип, ушул иштерди кылып атканыңызга рахмат. Бекем ден соолук. Келип, ар бир кыргыз келип салым кошкон кыргызга, мекендештерибизге терең ыраазычылык, кирпичтеп, тыйында акча чогултушуп, эл ынтымагы менен бул мечит салынып атат. Кудай буйруса, анан бул мечитте дагы көп намаз дуалар окулуп, ушул окулган намаздагы дуалар Кудай буйруса кабыл болсун. Эми биздин негизги максат ушул бар кезибизде ушул сооптуу иштерди жасап атыштык эмес, биз дүйнөдөн өтүп кетсек дагы, эртең аркабызда кабырда жатсак дагы ушул жүзүбүздө бир Кудай буйруса жарык болсун деген үмүттө. Кудай буйруса, Аллах сизден разы болсун урмат эже. Кудай кабыл кылган болсун. Салым кошкон бардык мекендештерге ыраазычылык, рахмат. Мына ушундай иштер кыргызда көп болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, достор. Кайрымдуу бол коомдук фонду Азамат Байматов жана жалпы командасы биз менен байланышып, албетте бизге бир жакшы жаңылыгы менен бөлүштү. Бизге да жакты учурдан пайдаланып, албетте урмат эже, сизге терең ыраазычылык билдиргибиз келет. Чынден соолук узун өмүр, эч качан оорубаңыз. Урмат эжекебиз ар дайым биздин мекендештердин укугун коргоп келип, колдон келишинче жардам көрсөтүп келет экен. Анан азыркы учурда урмат эжекебиздин бир демилгеси менен Москва шаарында мечит курулуп жатыр. Чакан мечит, албетте бардык мусулмандар үчүн. Анан ошол мечиттин жанында мээрим үйү да курулуп жатыр. Албетте көчөдө калган, кыйынчылыкта калган биздин мекендештер үчүн Чакан бир мээрим үйү. Урматтуу мекендештер, сиздерге кайрылабыз. Эгерде шарт болсо колдоо көрсөтөлү. Жардам кылалы, материалдык жактанбы, ким канча жардам бере алат, балким моралдык жактанбы, телефон чалып, балким дем алыш күндөрү бош болсок барып кичине жардам кылабыз, кыйшылып. Могул видеонун астында урмат эженин да телефону турат. Кайрымдуу бол коомдук фондунун жигиттеринин телефондору турат. Телефон боюнча байланыш көрсөңөр болот. Албетте толугу менен маалыматты ала алабыз. Урмат эже, сизге рахмат. Күч бирдикте, урматтуу мекендештер. Алга Кыргызстан. Чоң рахмат. Кандайсыңар балдар? Иштериңер жакшыбы? Бүгүн биздин мында Мелис мырза келген да. Молодец Мелис, Алла разы болсун. Жигиттер, Алла разы болсун. Иштериңерге ийгиликтер болсун.
Не бүтүп калдыңарбы? Аз калып турган, молодцы. Анакей. Мечиттин акыркы немелерин алып жатабыз. Мен досторум тартканбыз, эки дос, мен дос. Кана досторуң? Бирөө Памирден келген. Карап койгула. Памирден келген. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Мына биздин Москва шаарындагы кыргыздардын салып жаткан мечити. Урмат Байматова эжекебиздин демилгеси менен ушул мечит салынып жатат. Бардык ушул мечитке көмөк кошуп жардам берем деген бир туугандарды чакырабыз. Урматтуу Москвадагы жашап жана эмгектенип жаткан биздин ошол мекендештер, мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, айтылуу мына кыш бүгүн кыш кылычын алып, көздө болсо ушинтип кар жаап, бир канча ушул шайды кетип турган мезгиле, мына курулуштар жакшы жүрүп жатат. Жардамга келген балдар, мына Лейдектен, Каракулжадан, Түркүн ушул 7 областын азаматтары келип, ушинтип бизге ушул жакшы өз жардамдарын берүүдө. Бизден ушул бүгүн көчүп, ошо 20-ларын ошо мечиттин ачылышына даярданып жаттык эле. Ушул балдардын ошо өмүрүн берсин. Ушунчалык ушул алыстан келип өздөрүнүн жардамын берип атат. Ушу көрүнгөлү болсун, мерши багалы болсун, куттуу болсун, акар-чакар болушуп өнүп өсүштүн эки дүйнө ушул эч качан жакшылыктан ушул үзүлбөсүн. Үй бүлөлөрүндө тынччылык каалайбыз. Бизден ушул Москвада жашап жана эмгектенип жаткан мигранттар келип колуңуздар бош болуп кала турган болсо, мына ушундай жардам берип, өзүңүздөрдү ушул бир жакшы сооптун ээси болууга ошо аракеттениңиздер. Саламатта болуңуздар, ден соолугуңуздар чың болсун, иштериңиздер ийгиликтүү болсун, талаада жүрөсүздөр, тапканыңыздар табыштуу болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, бир туугандар. Мына азыр Кудайга чексиз шүгүр, биздин ынтымак, биримдик, кыргыздын биримдиги менен, эл биримдиги ынтымагы менен бүгүн көптөгөн жакшы иштер жүрүп жатат өлкөбүздө. Өлкөнүн өнүгүүсүн кааласак өзүңдөн башта деген жакшы сөз бар, ата сөзү бар. Ошондуктан бардык кыргызмын деген бир туугандарымды ушундай бир жүрөктөн ыраазычылык, себеби ар бир тууганыбызга, мекендешибизге, замандашыма анткени колубузда мынакей куттуктайм, ушундай биздин желегибиз бар экендиги желбиреген. Ошол туунун алдында биримдик менен, ынтымак менен биригип турсак, Кудай буйрса, биз сөзсүз өнүгүүсүнүн алдында болобуз. Кудай буйрса, өнүгүүсүнүн жолунда болобуз. Анан алыста туруп мынакей бүгүнкү күндө кыргыздар кай жерде болбосун ынтымактуулугубуз менен, биримдигибиз менен бүгүн көп улутка үлгү болуу жолдорубуз бизде, Кудайга шүгүр. Мына азыр Москвадан салынып аткан, кыргыз ынтымагы менен салынып аткан мечит бар. Ал мечиттин ошо Азия фондусунун жетекчиси Урмат Байматова деген эжекем эки дүйнө бактылуулугун тилейм бул эжекеме. Анткени бүгүн өтө чоң сонун сооптуу ишти жасап жатат. Мечит салдырыш деген бул ар бир адамдын колунан келе бербейт. Кудай буйруган адамдарга гана насип кылат экен. Бирок сын пикирден алыс бул. Ушундай жакшы иштер жүрүп жаткан жерге жөн гана кол сунуу менен соопко илешип калайлы деген жакшы ой ниетти камтып гана аракетте болсок, буюрса баары жакшы болот деген ойдомун. Ошон үчүн урмат эже, Аллах сизге бактылуулук берсин, эки дүйнө дөөлөтү каарылык берсин деп тилейм Кудайдан. Анткени ошол салган мечит канчалап турган болсо, канча убакыт мезгилге турса, ошол мезгилдерде биз бул ааламда жок болсок дагы аркабызда кабырга барып турчу сооп болот буюрса. Ошон үчүн бардык мекендештерди ушул мечиттин дагы бүтүп кетүүсүнө, жана мээрим үйү салынып жатат, ошол мээрим үйүнө деле аздыр көптүр колубуздан келишинче берип коелу, берип коюшлук биздин милдет. Аны Кудайым кандай кылып кабыл алат,
ал дарекке жеткен акча дарекке жеткизеби жеткизбейби, бул колдон колго өткөн акча бирдей болуп эсептелет экен дин исламда. Бирдей болуп. Аны дарекке жеткизбей койгон адам эгер жеткизбей койсо, ал жазасын алат. Эгер жеткизген болсо даректи болуп, анда ал сыйлыгын алат. Мен ойлойм, мындай ишти жасап жаткан адамдар Кудайдан корккондугунан кылып жатат. Ошол себептен мына биз да ошол жолдо эл алдында көпүрө болуу аракетиндебиз. Ошон үчүн мен ойлойм, Кудай буйруса, колубуздан келсе ниетибизди түз кылып ишибизди кыла берели. Кудайдын ишине кийлигишпей, биз өз аракетибизди кылайлы. Береке Кудайдан, аракет бизден. Ошондуктан кыргызым, ынтымак, биримдик баарыбызда болсун. Буйруса мындай ынтымагыбыз менен көп жакшы иштер жасасак болот, Кудайыбыз санап. Урмат эже, ишиңизге ийгилик, жалпы жамаатыңызга, ошол жактагы ар бир мечитке кимде-ким 1 сом, 1 мык дагы берип салым кылган болсо, кандай ниет менен берсе, ниет тилектериңиздер кабыл болгон болсун.